айымдардын ишкердүүлүгүнө көңүлдү буруу максатында Дүйнөлүк ишкер аялдар күнүн утурлай бүгүн 7-чи жолу Ош шаарында ишкер айымдарга форум уюштурулуп өткөрүлүүдө. Форумга Жалал-Абад, Баткен, Ош облусунун аймактарынан келген ишкер айымдар жана Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева катышты. бизнестагы, жарандык коомдагы, мамлекеттеги чогуу иштерди алып барыш керек. Облустун айыл аймактарындагы социалдык абалы начар айымдарга жана ишкер аялдарга ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган тажрыйбалар менен бөлүшүү үчүн уюштурулган. Форумдун максаты ишкер айымдарды көбөйтүү, колдоого алуу, аялдык баалуулуктарды сактоо максатында өткөрүлүүдө. Бүткүл кандай десем аялдардын, ишкер айымдардын бир максаты эле бар. Бул өнүгүү, биздин өлкөбүзгө биз кичине болсо да өзүбүздүн салымыбызды кошуп, өнүктүрүп, бүт нерсе биз өзүбүз билгендей эле айымдардан башталат да, негизи эле үй бүлөдө бүт негизи жашообуз айымдардан башталат, аялдан. Кыргызстанда ишкер айымдардын орду маанилүү, көбүн эсе кыйынчылыкка алыскы өрөөндөрдө жашаган айымдар дуушар болушат. Ошол эле учурда эрктүүлүгү менен эркектерден айырмаланып, өнүктүрүүдө өз ордуларын таба алышат. Аялдардын эркектер менен тең укукка ээ болуп, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө ролу аябай чоң экенин белгилешет. Ага ылайык форум алыскы Чоң Алай районунун ишкер айымдары менен жеринен таанышуу менен өткөрүлдү. Негизи бул региондо өтүшү, Алай жана Чоң Алай району өзүңүздөр билгендей Байалай долбоору бул Швейцариялык мамлекет, Швейцариялык өкмөтү тарабынан каржыланат. Анан жерде бизде Helvetas Кыргызстан уюму жана Агахан фонду менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырып жатабыз да. Дүйнөлүк ишкер айымдар форуму Алай районунун Гүлчө айыл аймагында да 14 ноябрда өткөрүлдү. Форумду уюштуруунун негизги максаты айымдардын жаратмандык аң сезимин ойготуу, ийгиликтүү айымдардын тажрыйбаларынан сабак алуу болуп саналат. Иш-чарада ийгиликке жеткен айымдар агробизнес, балчылык, арычылык, кол өнөрчүлүк, ийрим үздүү мал жана туризм багытында да маалыматтарды айтты. Бул иш-чарага катышкандын себеби менин оюмча аялдардын артында биздин келечек. Бүгүнкү форумга ушул ишкер айымдар форумуна келип өтө жакшы маалыматтарды алып атам. Бул жерде көптөгөн Кыргызстандын булуң бурчуунан келген ишкер айымдар бар экен. Мына ушул ишкер айымдардын кылган иштери боюнча ушул ишкерликке болгон кызыгуубуз артып отурат. Ушул жерде отурган айымдардын баардыгы Ишкер айымдардын башын бириктирген бул форумдарда унутта калып бара жаткан кол өнөрчүлүктү жандантууга да басым жасалды. Эски оюм чийимдерди заманбап түшүрүп, мода көргөзмө да уюштурулду. Мамлекетте аял ишкерлер чоң ийгиликке жетишип жатат. Алар жумуш орундарын түзүп жатат. Бирок биз андан да көбүрөөк өнүгүүсүн жана өсүүсүн каалайт элек. 2014-жылдан баштап 144 мамлекет дүйнөлүк ишкер айымдар күнүн куттуктап, ишкер айымдарды баалап ушул күндү белгилеп өткөрүп келишүүдө. Ал эми Кыргызстанда 2015-жылдан баштап официалдуу белгиленип келүүдө. Зарина Рахманбердиева, Маруф Шакиров, Ынтымак, Ош шаары. Ошко келип биздин